Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстан пандемиялык кырдаалда экономикасы оор акыбалга кептелди. Бюджеттеги тартыштык рекорддук чекке жетип, тышкы карыздын көлөмү күн санап көбөйдү. Дал ушундай шартта парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялар экономиканы өнүктүрүү үчүн эмнелерди сунуштоодо. Партиялардын экономикалык программасы бүгүнкү абалды чындап эле чагылдырабы? Дал ушул суроолорду азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүндө бүгүн талкуулаганы жатабыз. Талкууга мурдагы экономика министри ишкер Эмил Үмөталиев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, мурдагы вице-спикер Кубанычбек Исабеков, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жана финансы, бизнес маселелери боюнча эксперт Айгүл Чабанова катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу угарман жана көрөрман, биздин бул көрсөтүү түз эфирде азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары жана сайты аркылуу көрсөтүлүүдө. Андыктан сиздин дагы өзүңүздүн сунушуңуз, ой пикириңиз болсо биз менен бөлүшүңүз. Урматтуу коноктор, студияга кош келдиңиздер. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына парламенттик шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Алгач болуп ушул шайлоого катышып жаткан партиялардын экономикалык программалары жөнүндө сурагым келип жатат. Тааныштыңыздарбы? Бүгүнкү күндөгү өлкөдөгү чыныгы экономикалык абалды алар чагылдырат бекен? Эмил мырза, сизди кепти сизден баштайлы. Мен сөзсүз түрдө бардыгын окуп чыккан жокмун, бирок мен таанышмын, программалар менен да таанышмын. Анан негизинен менин көз астыма жеңип алуучу деп күткөн партиялардын, көбүрөөк аталган партиялардын бүгүнкү күндөгү позициясы, каалоосу же болбосо мурдакы кылган иштери жана ниеттери көз астымда. Бул жерден башынан дароо айтып кетчү нерсе, программаларга сөзсүз түрдө көңүл буруш керек, бирок программасы бул жарыясын кылган иштеринен жана кылып жүргөн иштеринен жана ал жерге топтолгон адамдардын артында кандай басып өткөн жолу жана элге кылган кызматынын пайдасы дагы сөзсүз түрдө көзгө алыныш керек. Программа барбы? Программа кандайча? Мисалы, ошол программалары чыгып атат, программалары кызык, идеалдуу эмес, бирок бир кызыктырган нерсе, Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу айырмачылыктары көзгө урунду. Биринчиден программаларындагы ичинде айырмачылыктар байкалат, багыттары айырмаланат. Анан экинчиден бул топтолгон партиялардын мурдакыдай таза эле бири-бирине окшоштугу жоюлуп, мындай тараптары ар башка экени тааныла баштады. Бул абдан бизге керектүү тарыхый учур. Кубанычбек мырза, сиз тааныштыңызбы? Бүгүнкү күндөгү мындай курч өлкөдөгү экономикалык абалды чагылдырган, андан чыгуунун жолдорун камтыган сунуштар барбы? Мисалы, кээ бир партиялар 10 жылдык, 20 жылдык тарыхы менен келип атат. Ошолор 20 жылда эч нерсе өзгөртпөгөн, азыр бир ай калганда баарын өзгөртөм дегенге сиз ишенесизби? Мен ишенбейм агачы. Бир чети, экинчи чети, мына ушу баары эле азыр убада берип атат. Мисалы, коомдук транспортты бекер кылабыз деп. Автобустарды, троллейбустарды, маршруткаларды, таксини да бекер кылабыз. А бирок каржы булагын кайдан алып келет? Бирөөндө да жок. Бир партиянын программасында жок. Жумуш ордун камсыз кылабыз деп Кыргызстан партиясы Баткен облусунда эле 200 ишкана ачабыз деген. 200 эмес, 200 да ачкан эмес. Азыр эми 400-500 да ачабыз. Же айтып атса сүйүнчүгө 50 миңден беребиз ар бир баланын төрөгүлүнө деп. Мына төрага Жогорку Кеңештин Дастан Жумабеков эле 2-3 күн мурун барып берди бирөөнө. Бул подкуп болуп калды. Бул мыйзам чыгаруу бийлигинин төрагасы өзүнүн фондусунан атына бир баланын атына атасы акча берип койгон. Бул деген программа эмес. Бул сатып алуу болот. Эми карасаңыздар, программасындачы баары эле асмандан жылдызды алып беребиз дегенге чейин баратат. Мугалимдердин, врачтардын айлыктарын көбөйтөбүз деп атат. 2 эсе, 3 эсе, пенсионерди көбөйтөбүз деп атат. Бирок кайдан алат? Дагы эле мамлекеттик карызга балчетип отургусу келе белеби? Анан бул арасынан бир жакшы бир жазган ураандарын көрө алдыңызбы? Жок дегенде көчөдөнчү. Мисалы, айтып атат, бул деле экономикага тийиштүү. Евразиянын жүрөгү, биримдик партиясы. Евразиянын жүрөгү деген Кыргызстан дейт. Биз географиялык жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы, саясий жагынан дагы жүрөгү боло албайбыз. Евразийский кийин кошулдук. Географиялык жагынан да биз Белоруссия кайда, Россия кайда, Кыргызстан кайда. Кандайча жүрөгү болобуз?
Эмне бизде чоң завод фабрикалар иштеп кеттиби? Же бизде ушунчалык чоң айлыктар барбы? Же жумуш орду пайда болдубу? Эмне үчүн бир да партия азыр мына пандемиянын биринчи толкуну өттү? Ушуну жеңилдетүү жөнүндө бирөөнүн программасын окудуңузбу? Жол жобасына, жол жобосун алып келе турган. Же саламаттык сактоо жагын оңдой турган, же билим берүү тармагы мына азыр дистанционный обучение деп деген баары жапа чегип атат. Мисалы жаңы оппозициямын деп чыгып жаткан партияларда деле абал ушундайбы же башкачабы? Кээ бирлери басып алууну айтып келбеди беле. Тигиликин тонуп алалык дагы бунун карызын утулуп коелук депчи. Байды келип басып алат дегенен. Ошол жол менен барсак кандай болот экен? Эгер мыйзам чыгаруу бийлигине барып туруп ошол борбордук трибунадан тигиникин тартып алып туруп 20 жыл мурун алганын ошонуку менен буга берип коелу дегенде элдин баары ойлойт да, Кыргызстан чымкыргынга айланып калганбы депчи. Бул кандай түшүнсө болот? Жаңы мен баары жаман деп айта албайм. Ошол партиялардын арасынан татыктуулары бар. Ошол эле авангард келаткан партиялардын арасында дагы бар. Мен чогуу иштешкендер бар, жолдоштор болуп чайышып. Бирок Кыргызстандын келечегин экономика жагынан алдыга алып бара турган алгылыктуу бир дагы эмес жок. Анын үстүнө жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруу бийлиги. Айтып келаткан мисалы тиги атамекен делечи, бизнеске Кыргызстанды бейиштин төрү кылабыз деп. Кайсы законду бир алып коюшту ошону? Түшүнүктүү. Кубанычбек агай, дагы буга кайрылабыз. Аскар мырза, мына сиз ишкерлер менен, инвесторлор менен тыгыз иштешип келатасыз да. Алардын бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрүн, бул жааттагы абалды жакшы билесиз. Ошол парламентке катышам деген партияларда ошол маселелерди чечүү боюнча бир жол жобо, сунуш, программа, концепция камтылып турбу? Чынынан айтканда биз жаңы эле карап чыктык көбүнчөсүн, партиялардын көбүнчөлөрүн, программаларын. Чынынан айтканда Боршайкомдун сайтында деле табыш оңой эмес экен ошол программаларды. Жөнөкөй элге жетмектүүсүн баягы интернет колдонуучуларга дагы татаал экен табыш. Бирок таап туруп тааныштык. Көбүнчөсүндө эле баягы жалпысынан алганда программаны иштеп чыгабыз. Ички дүң продукциясын көтөрөбүз, элдин жашоосун көтөрөбүз, өнүктүрөбүз деген урандар бар. Бирок сиз айткандай реалдуу ишке ашыра турган механизмдер, ыкмалары деле жок эсе десек болот. Анан сиз жакшы айтып кеттиңиз, бул жаатта эң башкысы дүйнө жүзүндө баардыгы иштеп чыгылган бизден мурда көбүнчөсү эле. Мына жанагы тепличный айыл чарба десек, бул Голландия, Израиль жана башка өлкөлөр. Жогорку технологиялар десек, бул Америка Кошмо Штаттар жана башкалар. Болгону биз окшош өнүгүп келе жаткан өлкөлөр ошолорду тартышы керек. Мына Сингапурду Сингапур кылган, жапондор, корейлер убагында Литваны ошолорду тартып туруп өнүктүргөн да. Партиялар изденген жокпу? Балким изденген жок. Мисалы, көп партиялар жеткиликтүү кредиттер боюнча айтышат, да? 4% дейт, 6% дейт. Мына азыр жаңы эле өкмөт дагы өзүнүн жеткиликтүү кредит 14 миллиарддык жеткиликтүү кредиттик программасын тартуулап берди. Бирок биз айтканыбыз, бизде бул бир эле жагы капитал. Экинчи жагы бул адамдык ресурстары, жана үчүнчү жагы технологиялар. Демек, конкреттүү ошол программада айтылган, жанагы кыска болсо дагы жол жобо, кайсы бир план, стратегия жок экен да демек. Көпчүлүк партияларда. Жок эсе десек болот. Жол жоболордун сырткары дагы жалпысынан алганда жанакы стратегиялык көз караш дагы жок да. Биз кайда баратабыз? Баягы сиз менен талкуулап атканыбызда оңчул болобу, солчул болобу, центристтик партия болобу, ошондой көз караштар деле жок эсе. Айырмаланбайт. Айгүл айым, айтсаңыз, мисалы айтып атпайбыз, жалпысынан кандай болгон күндө дагы шайлоочулар, жарандар тандашы керек болот ушул партиялардан. Ушул программаларда экономикага канчалык басым жасалыптыр жалпысынан? Мен программалар менен бир сыйра таанышып чыктым. Чынында эле азыркы убакыттан баштап булар жумушун жөнгө салыш керек да. Ар бир жаран ушул программалар менен таанышуу процедуралар ойлонгон эмес.
Анткени деген мурдагыдай болуп эле көп киши өзү чечим кабыл алгысы келип атат азырчы. Бирок чечим кабыл алыш үчүн жакшы маалымат керек. Мына маалымат мен да кошулам. Айтканга жараша издеп отуруп таптым. Көп маалымат орус тилинде, кыргыз тилинде аз. Анан кийин сырткары ошол программалардын ичинде жазылып турат. Биз деген санариптик, биз деген технологиялык жактан интернет аркылуу иштейбиз, өнүктүрөбүз, өзгөртөбүз деп. Бирок азыр деле баштаса болот ошонусун үчүн ушу маалыматты жеткизүү боюнча. Экономикалык жактан мен да карап көрдүм. Бул жерде эң негизгиси ар бир үй бүлө ошону сезиш керек. Экономикалык жактан өзгөрүп атканын ар бир үй бүлө сезиш керек да. Акча жагынан болобу, образование алган жактан болобу, же саламатты сактоо жактан алып аткан жактан болобу, ар бир үй бүлө кандай өзгөрүү болорунчу. Ошол эле учурда бул жерде мен программаларды караганда кээ бир программалар налогту азайтабыз дейт. То есть баягы эле каржылоодо же кээ бир жерден экономдош керек, же кээ бир жерден алыш керек. Ошондой эле ошо кредит, инвестиция аркылуу, бирок ошол инвестицияларды алып келебиз деп убада берип атышат да. Ошол акча каражаттарын кантип бул Кыргызстанда пайда болот, кантип ушул Кыргызстанда ар бир жаран иштеп чыгара алат, ар бир жаран ушул экономикага өзү дагы катыша алат. Ошол боюнча көп мындай көз караш менен жакшы карапса, мен оюмча бул программалар дагы иштелип дагы каралып чыкса жакшы болот да. Салык жөнүндө айтып калбадыкпы, Эмиль мырза? Мына айрым партиялар бир өлкө, бир салык деген идея мындай жеткирүүгө аракет кылып атышат. Ушул сыяктуу программалардычы салыкты азайтабыз, бюджеттин кирешесин толтурабыз деген партиялар болуп атат. Ушул сыяктуу идеялардын артында конкреттүү бир бекемделген бир нерсе барбы, же мындай эле элге куру сөз менен эле добушту алуу аракетиби? Мунун астында биз бир жөнөкөй нерсени улам кайталап түшүндүрө беришибиз керек да. Мурдакы мамлекетибиз адамдын эркиндигин жана ишкерликке болгон эркиндигин жана мүлкүн тартып алган мамлекет болгон. Ал Советтер Союзу. Андан кийинки курулуп келаткан эгемендүү Кыргыз Республикасы жок, биз мүлктүн баарын элге кайрып беребиз, жана ага тиешелүү эркиндиктин баарын элге таандык кылып бошотуп беребиз деп убада берген, бирок ал убадасын аягына чейин аткарбай келди Кыргыз Республикасы. 10 жыл эркиндик берип, андан кийин кайра эркиндигин тарта баштады. Коррупция деп атаганыбыз ал ошо мамлекеттик кызматкерлердин кийлигишүүсү жана мамлекеттик кызмат аркылуу, мамлекеттин күчү аркылуу ишкердин укуктарын, мүлкүн дагы тартып алуу ар кандай аракети. Ошентип бүгүнкү күндө биздин мамлекет органдарыбыздын мамлекет ишканалардын саны көбөйүп кетиптир. Ар бир жолу, ар бир президент талапкери жана ар бир депутат биз мамлекеттин органдарын кыскартабыз деп убада берет 30 жыл бою. Бирок бүгүнкү күндө өткөндөгү жылдарга караганда алардын саны көбөйүп кетиптир. Бул бир. Экинчи, тиги илгертеден Совет доорунан бери мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартыш керек дейт. Анткени мамлекеттик кызматкер акчаны кайдан алат? Ал иштеген адамдын төлөгөн салыгын мамлекеттик кызматкер алат. Эгерде иштеген адамдар аз болуп, мамлекеттик кызматкерлер көп болсо, анда аны иштеген адам көтөрө албай калат. Ошентип, мамлекет кызматкерлеринин саны көбөйүшү бул жөнөкөй адамга, иштеген адамга жүк. Бизде мамлекеттик кызматкерлердин саны көбөйүп кетиптир. Сиз айтып атпайсызбы, партиялар макул ушул нерсени элдин талабындагы нерсени айтып атышат. Бирок элдин дагы бул илимдин да негизинде. Бирок аткарылбай жатпайбы? Партиялар аткарылбай жатат, бирок ошол аткарбай аткан партияларды таанып, аткара албаган талапкерлерди таанып, алардын калпын чыгарып, анан кийин үмүт берген, ошону түшүнүп, жакшы түшүндүрө алган, өзү ишенип, ошол ишти аткарыла турган талапкерлерди терип алуу биздин милдет. Кубанычбек мырза, айтсаңыз, аткарылбай калган убадалар жөнүндө айтып атпайсызбы? Буга чейин деле экономиканы өнүктүрүү, жумуш орундарын түзүү, коррупцияны азайтуу, бизнеске эркиндикти берүү деген ураандар мына ар бир шайлоодо айтылат да. Анан аткарылбай калган убадаларды улам эле чыгара берүү менен партиялар эмнени көздөп атышат?
Бұл ең арзан елдің добушун алдоо түрүндө алуу максаты болуп атат. Бирөөнүн да программасы толукканды аткарылган эмес, аткарылбайт. Анан каржы булагын толтуруу жагына басым жасалбай эле, жанагы элге убада берип көбөйтөбүз, элдин кулагына жага турган нерсени айтып туруп алдоо жагы болуп атат. Анын үстүнө система өзгөрүлгөн жок. Биздин убакта бүгүнкүдөй парламенттик бийлик жок болчу. Бүгүн парламент өтө күчтүү. Президент дагы керек болсо келет, суранып, өкмөттүн укугу президенттикинен чоң. Андан чоң жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин чабалдыгы мына 6-чакырылыштан көрүп атабыз. Эми ошол 120-сына 88 кайра келип атат. 5 жылда эч нерсе өзгөрткөн эмес, ошолор кайсы программаны алып келип өзгөртөт? Же ошо системаны өзгөрттү? Же бизге 7 облус керекпи? 55 аким, 55 мэрлерчи? Азыр карап көрсөңөр 29 болду өкмөттүн составында. Министрлерден башка мамлекеттик комитеттер, анан мамлекеттик кызмат, мамлекеттик агенттиктер, департаменттер 300дөн ашып кетти. Карап көрсөңөр биз деген жок дегенде ушуну кыскартабыз деген салыштырмалуу көрсөңөр убадалар болот облусундайбыз. Элдин саны боюнча да территориясы. Бирок ушунча армиянын кереги жок болчу. Бир түздөн түз президент баш болуп, законду ошондо чыгарыш керек болчу дагы, кыскартыш керек болчу. Партиялар жөнүндө кеп болгондо партиялардын программасында жазып атат. Бизде депутаттардын санын 120-сын 75. Эми үчүн азыр иштеп турган депутаттар ошону айтып атат. Азыр кайра барыпчы. Эми үчүн ошолор убагында жасап койгон жагында. эми ар бир Конституцияны өзгөрткөн жок, конституциялык мыйзамды өзгөрткөн жок. Өзүлөрүн ыктап алып. Эми азыр кайра барып ошол жерге отурганда жасайт деп ойлойсузбу? Жок. Мына пандемия убагында басып кетишпедиби? Эч нерсе кылбай, премиальный баарын алып алып туруп. Азыр дагы мына басып кетишти. Биздер, сиздер азыр аларды багып атабыз. Айлыгын төлөпчү. Акысы барбы ошогочу? Кайра келип элди күтүп атат, биз силерди жыргатып коебуз депчи. Анан эң негизгиси бул жерден сиз айтып аткан ошол жанагы аткарылбай калган убадалар бул жолу деле ошо ишке ашаарына күмөн, ошондуктан бир конкреттүү программаларга басым жасаш керек деген идеяны айткыңыз келип атат. Сөз түрүндө аткарыла турган ишти айтыш керек. Оюму элди алдап. Мисалы кайсы иштерди аткарууга? Мисалы экономиканы кантип көтөрөбүз? Макул, эң биринчи системаны өзгөртүш керек болчу. Система власти. Структураны азайтыш керек болчу. Эл менен иштей тургандар сактап калып, калганын жоюш керек болчу. Бул бир жагы деңиз. Сырттан карызды алып атат. Экинчи жагын айтып берейин. Күндөн күнгө көбөйүп атат. Эми үчүн биз акчалай түрүндө эмес, техника түрүндө албайбыз. Оборудование түрүндө албайбыз. Бизде миграция азаят эле, жумуш орду пайда болот эле, социалдык төлөмдөр, налогдор көбөйөт эле. Эми үчүн биз акчалай алып туруп, жеп коюп, жок кылып атабыз да, андан кийин анын пайызы менен биз кайра төлөшүбүз керек. Ушул нерселерди камтыш керек болчу деген пикирде келесиз. Сөзсүз түрдө өндүрүш керек да. Миграцияны азайтуу боюнча эмне кылыш керек эле? Жумуш ордун түзүш керек, айлыгын көбөйтүш керек. Ушунун баары эле программада эми бир ооз сүйлөмдөр менен ар бир партияда камтылган жумуш ордун түзүү дегенчи. Мисалы, Аскар, мен бир нерсени сурагым келип атат. Бул шайлоонун принципиалдуу өзгөчөлүгү катары шайлоочуларда дагы, партияларда дагы жаңы жүздөргө болгон талап деп жатпайбызбы? Мына партиялар дагы өзүнүн талапкерлеринин арасында жалаң жаш, эки жактан окуп келген деген адамдарды кошуп жатат да. Анан ошол жагынан алганда, мисалы, талапкерлердин сапаттык курамы өзгөргөнү менен экономикалык программасын өзгөрбөй жатканы эмнеден кабар берет? Ошол да абдан туура суроо, биз да ойлонуп көрдүк. Балким эл жактан болуп аткан талап балким азыраакпы? Эл башканы күтүп атабы? Жанагы акчалай же болбосо материалдык жардамдарды күтүп атабы? Же баягы пандемия учурунда башка маселелерге кабылып, ошого убакыты жетпегендикпи деп ойлонуп көрдүк. Балким ушул факторлордун баары дагы бар. Дагы бир нерсе ошол кадрлык потенциал дагы. Жаңы кишилер келгени менен көп партиялардын тизмелерине ошолордун жанагы деңгээли, профессионалдык деңгээли, кесипкөйлүгү, тажрыйбасы балким ошол экономиканын талаптарына дал келбей турган маселе болуп калышы мүмкүн. Бирок жалпысынан алганда мен ойлойм, программалардын деңгээли кичине болсо дагы өстү мурунку шайлоолорго караганда. Экономикалык жактан өзгөчө жанагы либералдык реформалар боюнча сиз айткандай бирдиктүү салык киргизебиз деп көп партиялар айтып атышат. Лицензия, уруксаттардын санын кыскартабыз деп көп партиялар айтып атышат. Приватташтырабыз деп айтып атышат. Көп жаңы ушундай либералдык ураандар пайда болду.
бирок алар тийиштүү деңгээлде деталдаштырылбай жана экономиканын кээ бир тармактары каралбай калды. Мисалы энергетиканы алсак, аны саналуу эле партияларда көрдүм, жана программадачы энергетиканы кантип өнүктүрөбүз. Мисалы энергетиканын өнүктүрүүнүн эң башкы фактору бул тарифтерди көтөрүү. Бирок бир да партия аны айта албайт, себеби элге жакпайт. Реалдуулуктан качып, ошол элге жагынабыз деп көп мондай популисттик дагы идеялар камтылган да көп партияларда. Айгүл айым, айтсаңыз, мына сиз ишкерлик менен да жүрбөйсүзбү? Ишкерликтеги эң курч турган, эң ишкерлерди ушундай бир жүдөтүп, анын ишин не жолтоо болгон проблемаларды бүгүнкү партиялардын программасынан көрүп атасызбы? Кээ бир программаларда камтылган. Таптакыр камтылбай, каралбай калды, көмүскөдө калды дегенден алысмын. Ошол эле каралып жатат. Бирок баягы айтылгандай эле жалпылап айтылды да. Налогторун азайтабыз, чек аралык, мисалы үчүн продукциялар чыгарганга жардам беребиз. Бул жерде бир платформа катары экспортко чыгаруу платформа катары Кыргызстанды аракет кылабыз депчи, бирок бул жалпы да. Бул сөздөр мурдатан эле айтылып келген. Чынында айтылып келгенде, азыр пандемияда ар бир ишкер өзү калды, өзүнүн проблемасы менен, өзүнүн жагдайы менен өзү калды да. Бул ишкерлерге гана тийиштүү эмес, бүт жаранга ооруганда өздөрү чуркап калган маал болду. Бирок биз азыркы учурда, кантайча айтсам, баары ишеним болот, анткени деген бизге жардам керек өкмөттөн, бизге ушул партиялардан мыйзам аркылуу туура мыйзам чаралар жардам керек. Ошон үчүн жок дегенде ушул камтыган программаларын аягына чейин чыгарып, ошолорду элге көрсөтүп, чынында эле ошол программаларды да талкуулап, иштеп, чындап эле ошо жардамы тийсе абдан сонун. Анан акыркы жылдары Кыргызстанда экономика жөнүндө кеп болгондо, эми биз экономикалык жактан өнөктөштөр менен бирге түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине барып такалып атпай көп маселелер. Ошол товарды өндүрүү, сатуу, сыртка чыгаруу жана башкачы. Анан бүгүнкү күндө ошо парламенттик шайлоо болгондо негизги талкуулоочу маселелердин бири ушул Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу болуш керек беле? Эмил мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Анын мүчүлүштүктөрү, андагы Кыргызстандын позициясы, аны жакшыртуу же болбосо башка бир жолдорду сунуштоого? Эң курч, эң керектүү маселе кечээки чоң жыйында 46 ассоциациянын өкүлдөрү жана 10дон ашык саясий партиялардын, талапкер партиялардын өкүлдөрү жолугушуп, ошол экономикалык ишкерликке, бизнеске тиешелүү келишимге кол коюп ачканда, Жаманкулов деген эксперт бардыгыбыздын көңүлүбүздү бурду. Мындан ары Евразиялык экономикалык бирикменин эрежелери Кыргызстандын соодасына дагы кошумча тоскоолдорду түзөт. Биз изоляtionга эгерде мурда импортты гана албай келсек, ушу 10 жылдан бери, эми экспортко деле эч ким бизден, ошол эле биздин өнөктөш болгон Орусия, Казакстан, Беларусь бизден эчтекени алгысы келбей калууга иш чарасы ишке ашып кетет деп эскертти. Бул ишке аша турган иш болчу, муну 10 жыл мурда эле билгенбиз, элестеткенбиз, түшүнгөнбүз. Ошентип биз туңгуюкка, баягы Советтер Союзунда бурчта турган кайра өлкөгө айланып кетишибиз мүмкүн. Бирок мен ойлойм, азыр талкуулабаган себеби бул маселе көтөрүлөт. 13-жылы президенттикке талапкерлер бул маселени сөз түрдө көтөрөт. Кимдир бирөөнүсү батырлык кылып протесттик электоратты чогултуш үчүн ушул Евразестин кемчиликтеринин бетин жүзүн ачат дагы, анан альтернативдүү сунуштарды эрки жетсе, ал талапкердин сунуштайт. Бирок бүгүн муну талкуулабай аткандары, анткени бул талапкерлер бардыгыбыз тең билип турабыз. Күч буларда эмес. Бүгүнкү күндө баягы Калмаматовдун ким экенин, кандай экенин билбейм. Бирок сүйлөгөн сөзүнө көңүл буруп коюш керек да. Биз ишенсек да, ишенбесек да. Ал айтып атат, бүгүн парламент бул юротдел болуп калды президенттин администрациясынын деп. Күчтүн баары президенттин администрациясында деп айткан серепчилердин, саясатчылардын жана башкалардын үндөрү көбөйүп эле токтолуп келет. Ошол учурда аны
президент чечет же президенттин администрациясы чече турган маселе болгондон кийин булар алына жараша аны убада да бербей атканына мен бирок бийликке жакын делген партиялардын көпчүлүгү эле албетте Евразия экономикалык биримдиги менен экономикалык келечекти бирге көрүп жатат. Албетте географиялык жана башка реалдуулукта ошондой да болушу мүмкүн. Бирок кемчиликтерин жоюу үчүн дагы ушу азыркы учурда саясий партиялар өзүнүн көз карашын айтышы керек беле? Айтыш керек эле. Айтыш керек эле. Ошону айта албай аткан себеби ал реалдуулук саясатты жүргүзгөнгө аракет кылып, же болбосо элдин толук ошону түшүнө элек деп тилдери кыска болуп турат окшойт. Бирок айтса жакшы болмок, анткени бүгүнкү күндө каршылык көрсөтө албаса дагы өз кызыкчылыгын Кыргыз Республикасы өз экономикалык улуттук кызыкчылыгын коргоого толук бойдон бүт потенциалын колдонгон жок деп эле ишенсек болот. Өтө чоң көз карандуулукту көрсөтүп атышат деп мындай байкасак болот да. Ошондуктан кандайдыр бир жаңы саясатчылардын жаңы эрки ал жерден дагы керек. Аскар мырза, мен аз кечирим сурайм. Биз инвестиция тартабыз деп президенттен баш болуп эң акыркы чиновникке чейин айтабыз да. Анан бул жагынан алганда ошол көпчүлүк партиялар ошо Евразия экономикалык биримдиги же болбосо постсоветтик өлкөлөр менен гана байланышты карап, сыртка башка бир соода жүгүртүү, башка бир өлкөлөргө ачылууну сунуштабагандыгынын себеби эмнеде? Бул саясат алдыга чыгып экономикада бир жаңы жолдорду, жаңы маршрутту ойлонууга жокпу? Мындай ойлонууга чама-чарк келбей атабы? Ойлонуулар бар, бирок аны ишке ашыра турган команда керек. Азыркы учурда билесиздер, мамлекеттик башкаруунун деңгээлин көрүп атасыздар. Өкмөт деңгээлинде, парламент деңгээлинде жана башка аппараттарда дагы команданын деңгээли ушунчалык тилекке каршы. Аны ишке ашыра турган баягы адистердин дагы деңгээли кээ бир учурда жетишпейт. Партияларда деле ошондой болуп атабы. Партияларда деле ошондой. Анан сиз айткандай жанагы Европага ташый турган ВСП плюс системасы аркылуу, Кошмо Штаттарга ташый турган дагы ВСП системасы бар. Ошонун баарын колдонсок болот. Мисалы Кытайдан ошол эле заводдорду, фабрикаларды бул жерге алып келип туруп, ошолорго ташысак болот. Бирок ага саясий эрк керек. Мисалы бир мисалды айта кетейин. Инвестор кайсы жерге келбесин, азыркы учурда андан формалдык түрдө, бейформалдык түрдө бир төлөмдөрдү талап кылышат. Сиздер момча бересиңер, анан сүйлөшөбүз деп. Партияларда ошого көнүп алышкан да, партиялар аралашабы? Балким эми аны парламенттик фракция жанагы аткаруу бийликтин деңгээлинде айтып атам азырынча. Жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу. Мисалы көп партияларда азыр билесиздер, баягы региондорго көбүрөөк бийлик бериш керек. Муниципалитетти күчөтөбүз деп атышат. Бирок чындан айтсак, ошентип атып, эки деңгээлдик бюджетти атып, биз бийликтин жанагы иерархиясын, бийликтин жана вертикалын бузуп салганбыз. Азыркы учурда 453 айыл өкмөт барып туруп Минфинге отчет берет. 453 айыл өкмөт жана өкмөткө баш ийбей, жергиликтүү депутаттарга баш ийет. Жергиликтүү депутаттардын жана популисттик ойлору бар, элге жагынам деген ойлору бар. Ошолордон улам көп инвестициялык проекттер ишке ашырылбай калып атат. Тескерисинче ушул иерархияны күчөтүш керек көп учурларда. Кончбек мырза, жалпысынан эми баягы Кыргызстанда экономикалык эркиндик жөнүндө кеп болгондо, Борбор Азияда биринчилерден болуп дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон, интеграциялык башка уюмдардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга дайыма аракет кылып келет деп мүнөздөлчү да. Анан бул жагынан алганда, мына Кыргызстанда акыркы учурда бир кайсы бир деңгээлде чектелүү саясат жүргүзүлүп жатат деп айтылып келатат да. Партиялар ушуну мындай чыныгы атаандаштыкка негизделген бир жарышка чыккандан кийин ачык айтышы керек беле? Экономикалык мүмкүнчүлүктү эске алуу менен. Ачык айткан керки бар партияларды көрдүңүзбү азыр? Алдыда бараткан фавориттердин баары көп майлар келет атпайбы? Эгер алар ушул кайра утуп келишсе, биз мындан арыда чөгөбүз. Мамлекет келечеги кандай болот? Бул туңгуй калып келет.
Бул бир. Экинчиден мамлекеттин биздин республиканын жетекчилеринин деңгээлдерин көрүп атасыңар. Алардын эл аралык авторитетин көрүп атасыңар. Мен доктурда жаттым эле. Германиядачы. Анан bir передачаны көргөзүп атат, рейтинги руководителей стран бывшего Советского Союза депчи. Бизди картта келаткан, мен уялып кетип өчүрө салдым врач кирип келаткандан. Уялат экенсиң. Мен сизге дагы несин айтайын? Юрист катары айтайын да менчи. Эл аралык келишимдер Кыргызстандын мыйзамынан жогору турат. Приоритет имеет международные соглашения, которые ратифицированы в виде закона нашим жогорку кеңештечи. Демек биз милдеттемелерибизди аткарышыбыз керек. Азыр популисттик тигини жасайбыз, муну жасайбыз деген партиялар чоң элди алдоого алып баратат. Жогорку кеңешке барганда башкача сайрап калышат. Себеби андай болбойт. Биз деген ошол Евразияске киргенде алардын талабын аткарышыбыз керек. Эмне үчүн азыр биздин мигранттар Россиянын эле Жигулилерин, анан эски КамАЗдарын алып келип калды? Себеби бизге уже чет мамлекеттин машиналары недоступен болуп калды, орусча айтканда. Себеби пошлинасы көтөрүлдү. Анан Кыргызстандын дагы мындай конкуренттик товар чыгарсак, ошол эле Европа башка жака чыгат элек. Биздин бал эмне жаманбы сапаты боюнча. Любой жакшы. Шарт керек да. Шарт керек, аны оңдош керек. Кайсы партия ушуларды көтөрүп атат бул маселе боюнчачы? Азыркы бараткан партиялар эгер кайра ушулар эле жеңип келсе, биздин азабыбыз дагы билбейм аны. Карызыбыз тек эле сырткы эмес, ички карызыбыз да көбөйүп атат. Сырттан карыз алып келип туруп ичкини төлөп атабыз азырчы. Анан кандай жыйынтык болот? Албетте. Карыз деп калдык. Кечирим сурайм Аскар. Кошумчалап айтсаңыз? Дагы бир кошумча айта кетейин. Мына агабыз айткандай деңгээли жана мамлекеттик башкаруунун деңгээлин айта турган болсок, өкмөткө ким келет? Партиялардан. Партиялардан жана орунду бошотуш керек болгондо, ошолорду өкмөткө жиберишет. Барып иштегиле деп. Ошол жиберген күндө дагы иштетпейт. Барып туруп телефон чалуулар болот. Кереги жок кишилер, парламентке кереги жок кишилерби? Парламентке көп учурда кереги жок кишилерди ошого жиберишет. Анан алар 2-3 ай иштеп, кээ бир учурда 1 жылга жеткирбей аларды кайра эле алмаштырып коюшат. Жаңы эле бирдеме жасайын дегенде аларды алмаштырышат. Ошондой болуп калбады азырынчачы. 5-6 партия болгондо, демек алар ар бирөөсү жана өзүнчө бир кызыкчылыктарын көрүп. Аскар айтып аткан көрүнүш өтө коркунучтуу. Мисалы, эң партиялардын ичинен эң конкуренттикке туруштук бере албаган, адистик жагы дагы төмөн, парламентке кереги жок адамдарды орун бошот деп өкмөткө жиберүү. Мисалы, буга чейинки тажрыйба ушуну көрсөтпөдүбү? Маселе анда эмес го дейм. Маселе андан да терең. Көп жылдан бери Орусиянын тегерегинде Орусияга бурулган мурдакы Совет республикалары демократия куруу максатынан баш тартып, элди алдап, демократияны айтса да, айтпаса дагы, бирок демократиядан баш тартып, авторитардык режимдерди орнотконго багыт алышкан. Аны менен бирге ошол жолунда 20 жылдан бери чакан жана орто бизнестер кырылып келатат. Бул жарыяланбаган согуш. Аны эч ким жарыялаган жок, эч ким элге түшүндүргөн жок. Бирок бийликти сактап калыш үчүн чакан менен орто бизнестердин кереги жок экенин эске алып, жана олигархтардын кызыкчылыгын канааттандырыш үчүн, жана бийликке келген бийликтен пайда көргөндөрдүн кызыкчылыгын канааттандырыш үчүн чакан жана орто бизнестерди кыра башташты. Ар бир чечимди эгерде тереңирээк изилдесек, Евразия экономикалык биримдигиндеги жана Орусиядагы чечимдерди изилдесек, жана бизге дагы келет атпайбы? Бүт мыйзамдар көчүрүлүп эле келет атпайбы? Кыра башташты дегени жокко чыгара башташты. Бир маалымат боюнча Орусияда 150 миллион адамга 13 эле миң чакан ишкана бар экен. Бул эмне дейт? 10 миң адамга бир эле чакан ишкана. Бул түшүнүксүз нерсе. Орто классты бизде дагы ошондой агым келатат. Бизде дагы Гүлнара Каликова деген юрист изилдөөчүнүн далили боюнча бизде бизнестер майдаланып келатат деп далилденди. Бирок майдаланып келатат дегени ал ошол кырылып, жокко сүрүлүп, ал бир моментте эле жок болбойт да. Ал эле майдаланат, анан майдалангандан кийин таза жок болот. Анткени жакыр адамдар көз каранды болот, аларды багындырыш, авторитардык режимди орнотуш жана диктаторчуп орнотуш жеңил болот. Ошондуктан биз бүгүн көзүбүз ачык болуш керек. Шайлоочулар талапкерлер менен сүйлөшкөндө ар бир убадасын калп
жакпы же чынбы түшүнгөнгө аракет кылыш керек, мурдакы кылган иштерине салыштырып. Анан кийин убадасы ошол адамдардын ишкерликке жана ар бир жөнөкөй адамдын өзүнүн мүлкүнө ээ болуусуна жардам береби, ишканалардын санын көбөйтүүгө жардам береби, же болбосо аларды кайра мурдакыдай совет доорундагыдай эркиндигинен жана мүмкүнчүлүгүнөн айрылтып, жалаң гана пенсияга, жалаң гана зарплатага, жалаң гана мамлекетке гана сыйынып отуруп калгыдай жакырлардын санын көбөйтүп, кайра мурдакыдай талондор, дефициттер жана чектөөлөрдүн баарына көбөйтүшүнө алып барабы. Мына ошондой доор келди, ошол жөнүндө ачык айтыла турган сөз дагы келди болуш керек. Азыр жарыяланбаган согуш жүрүп атат. Бийликке жетишкендер жана мүлктү ээлеп алгандар, жана мүлктү, элдин мүлктүн, мамлекеттин мүлктүн өзүнүн колуна ээлеп алам дегендер, алар чакан жана орто бизнестердин санын кыскартууга бүт аракеттерин жумшап атышат. Айгүл айым, мына сиз деле ушул бизнеске аралашып жүрбөйсүзбү? Чындыгында абал ушундай. Анан экинчиден парламенттик шайлоо жөнүндө кеп болгондо, ошол партияларга чуркагандар дал ушул чакан орто бизнестин өкүлдөрү болот да. Аларды ошо партиянын тизмесине кошуппу, же кайсы бир таасир этүүчү факторлорду колдонуппу, мобилизациялап чуркап келатат да. Азыр деле ушундай болуп атабы? Мамлекеттик кызматкерлер менен катар. Бул эгерде ушу мамлекеттик кызматкерлер жана ишкерлер деп бөлсөк, көп учурда ишкерлер болуш үчүн киши көптөгөн процесстерден өтөт, көптөгөн кыйынчылыктан өтөт. Анан чындап эле бул учурда кишилер өздөрү чечим чыгарууга туш болушат да. Күн сайын булар чечим чыгарып туруш керек. Анан бул партияларга кошулуп чуркап жүргөндөрү бир жагынан может бул мен өзүм жекече оюм, бир жагынан каржы маселеси да болуп кетиши мүмкүн, экинчи жагы өзгөчө бир кызыкчылыктар да болушу мүмкүн. Бирок мүмкүн ошолордун кошулуп жүрүүсү элди астыга сүйрөп кетүүсү да мүмкүн. Анткени бул кишилер деген бир этапта ошо көз карандысына кадам таштаган адамдар. Кантсе дагы бул кишилер өзүнчө ишкер кылып, кээ бир учурларда элден жардам күтпөй калган кишилер, бул кишилерде ишкерлер жеке гана өздөрү эмес, мүмкүнчүлүгүнчө үй бүлөсүндө өздөрү карап калгандар. Ошон үчүн ойлойм да. Анан мен жана инвестицияларды да айтып кошуп кетейин дегеним, чындап эле азыр эрк болбой жатат. Өйдө тараптан ушу мамлекет башкаруу кишилер жактан эрк жакшы көрсөтүлбөй жатат. Көп учурда кээ бир кишилердин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдар өзгөрүп кетет. Ошондо бул мыйзамдар жалпы ишкерлерге, жалпы кишилерге пайдасыз гана мыйзамдар чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Азыркы убакта ушул ишкерлер гана эмес, жарандар баары тең ойлонушуп, терең карап бул платформалардын баарын бизге эмне жардам тиет, эмнеси менен бул кишилер өзүнүн жыйынтыгын көрсөтө алат ишкерден. Сөз учурунда эмес, именно жумуш учурунда. Ар бир ишкер, мне кажется, ушул жумушунан бир какой-то жыйынтык көрсөткөндө гана өзүн көрсөтөт. Кандай урандарга кооптонуп караш керек сиздин көз карашыңызда партиялардын? Мен ушул урандарын карап отуруп, мындай эме деп коет го, көп ушул партиялар өзүнүн көйгөйүнө жараша уран түзөт экен. Бир уран коррупцияларды жок кылам дейт, коррупционерлерди. Бир уран боюнча мен деген элдин баарына деген алтын кендерди бөлүштүрүп берем дейт да. Ушул урандарды мен бул чынын айтканда бир эле же эки бир топтомдон эле бир көз карашыганда негизинде түзүлгөн урандарды ойлойм да. Чынында ушул жардам береби? Жерлери же партияны каржылагандардын жардам береби? Ушул элестетиңиздер, эгер бүт ошол жердин баарындагы алтын кендерин элдин баарына бөлүп койгондо ошо элдер ушуну колдоно алабы? Эмне болот? Кандай биз кайсы жыйынтыкка келебиз? Кайда барабыз? Ошолорду даже ушундай урандар бар экен да. Мүмкүн жөнөкөй жаран ошо ойлойт, мейли макул, мен ошол алтын кендерин алайын, азыр бир кичине гана этапта мен жакшы жашап кетем. Мен азыркы кичинекей гана убакта жакшы өтүп кетем. Келечегибиз кайда? Жакырчылыкта бир эле этап менен, бир эле даже биздин акчабыз эмес. Бул ушул биздин кендерибиз. Биздин Кыргызстандын кендери. Ушул менен бүтүрүп коеюн, ушул менен чечип коеюн да. Киши өзүнүн акыл эсин да кошпойт, өзүнүн билимин да кошпойт. Бул кайдагы башка инструменттерди колдонуп, элдер эмнеге кызыгат? Ошол урандарды кылып атат да. Популисттик. Ошол урандардан алысыраак болуп, кийинки келечегин ойлонуп, бизге эмне орунду кантип жасап берет?
кандай билим берет, кандай саламаттыкты сактай берет да, бул баары экономика, потому что мунун баары акчанын, каражаттын үстүнө түзүлгөн да. Ошон үчүн элдер урандындай үстүн гана карабай, тереңдигин карап, келечегин карап мамиле кылса да. Кубанычбек мырза, мен сурай кетейин, ушул жерден Кыргызстанда ушу экономиканы түзгөн негизги объекттердин бири кумтөргө байланыштуу маселе эмеспи? Кумтөр маселеси дагы ара жолдо. Укуктук статусу бекитилгени менен экологияга байланыштуу маселелер болуп келатат да. Партиялардын программасында ушул сыяктуу курч турган маселелерде мындай кыйга өтүү аракети байкалгандай да. Мисалы, ушул маселелерге дагы ачык позициясын билдириш керекпи партиялар? Сөзсүз түрдө. Мисалы, бюджетти толтура турган багытка басым жасаган партияны көргөн жокмун. Аны расход жагына баары тең убада берип атат. Бюджетти толтура турган биз энергетика деп ойлойбуз. Биздин эми тоо кен байлыгы Кудайга шүгүр. Таблицанын баары бар Менделеевдики да. Бирок мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде эмгиче чейин концепция кабыл алына элек. Ошону бир да партия айткан жок. Өкмөттүн жакшы чекежелтар программасы жок. Өзүбүздүн өндүрүштү жасайлы деген бирөө жок. Бу тоо кендеринчи бөлүштүрүп алалы деген кыйын. Бөлүштүрүп алганда ал кандай добучу, ал өзүнчө процесс, ал технология да мындайчы. Сиз айткандай экологиянын бизде адамдын ден соолугу, адамдын келечеги биринчи орунда туруш керек. Алтынсыз эле жашаганбыз. Ансыз эле жашайбыз. Бирок ошол жерде аңгек менен калып калбай, хвостохранилище менен. Аны биз өздөштүрүп, эмне үчүн азыр бир да партия көргөн жок, аны түбүнө чейинчи. Эмне үчүн Кыргыздын алтынын Канада саткан жери жок, Кыргыз алтын сатып атат. Күмүшү кайда? Күмүшүн ойлогон эч ким жок. Башка металлдар кайда? Ошол лицензиялар ким ээси? Анан эмне үчүн Россиянын банк аркылуу сатылат? Кыргызстандын банк аркылуу эмес. Ушул маселелерге көңүл бөлгөн жок. Андан сырткары мен силерге да бир нерсени айткым келет. Бул партия бул системасы эрте болчу бизгечи. Эң негизгисичи. Бизде мына чоң райондордон азыр бирден да өкүлү жок бар. Өткөн чакырылышта Ала районунан 16 депутат отурду, Кара Суу районунан бир депутат болгон жок. Азыр деле Талас облусунан бир депутаттардан баары бир райондон, башка 4 райондон жок. Акталадан жок. Түп районунан жок. Бул дагы туура эмес. Өкүлчүлүк болуш керек. Себеби элдин кызыкчы. Элге мына жогорку кеңештин 3 функциясы бар, мындай алсаңыз. Мыйзам чыгаруу функциясы. Ошол мыйзамдын аткарылышы контролдуу функциясы. Ошол экономикалык жактан тиешелүү болчу. Андан кийин шайлоочулар мештечи. Партия система келгенде шайлоочулар унутулду. Бул чакырылыштагы, мурунку чакырылыштагы баарын тең азыр ошо мыйзамдарды контролдогон эч ким жок. Азыр деген бир комитеттин же бир сессиянын ушул маселени коюлганын укту барбы? Же жокпу? Жок да мындайчы. Анан экономика маселеси. Эми бюджетти толтура турган жеке эле тоо кендер эмес. Суу күндөн күнгө баасы өсүп атат дүйнөсүндө. Суу экспорту деген законду биз да сунуштасак, президент дагы ал убакта өкмөт да каршы чыгып өткөрбөй койгон. Азыр эми парламенттик бийлик. Эмне үчүн биз 5 сотук жерди суарсак жөнөкөй жаран төлөйт, а коңшу мамлекеттер ошол миллиондогон куб сууну колдонуп аткан кумтөр жана башка кендер бир тиын төлөбөйт. Экономикалык жакты карасак, ар бир кишинин тиешеси келечеги бар. Ар бир кишинин келечегин өкмөт жооп бериши керек. Шайланган депутаттар ошолорго программа түзгөндө алдоо менен эмес, келечекти ойлош. Бүгүн утпасаң эч нерсе болбойт. Элди аралап жүзүң жарык болуш керек. Бирок элге иштей турган болсоң, ошого татыктуу программа алып кел. Иш жүзүнө акча турган программа алып кел. Мен элди кайралар элем шайлоочуларга да. Ойгончу ойлончу маал келди азыр. Убактылуу силерге берген акчасы бул силерден уурдалган арам акча. Анан алдыда бараткан фаворит партиялар жана кошумча тизме форма 2 деп туруп эле таратып атпайбы? Бакчы мугалимдерге бул басмарлоо, бул басмарлоо. Адамды 2000ге баалоо, ошонун үй бүлөсү менен 5000ге баалоо. Ал бүгүн бар ялакчы, эртең жок. Биз кыйналып турган кишилер алып атат. Бирок алгыла да анда мен тескери салгыла деп айтам. Эмиль мырза, дагы бир нерсе, мисалы экономиканын каржы булактарын аныктоо зарыл деп жатышпайбы? Бул эми өкмөттүн иши, бирок партияларда өкмөттү түзө турган болгондон кийин кайсы бир белгилүү көз караш болуш керек да. Мисалы, көмүскө экономика, бажы тармагын реформалоо, салык тармагын реформалоо деген сыяктуу бир конкреттүү сунуштарды көрө алдыңызбы? Ишке ашыруучу. Кеп андай сунуштар бар. Керек болсо калпайтып атат деп шекшей турган партиялардын арасынан дагы жакшы жазылган программалары бар экен, аябай мыкты сунуштары бар экен. Бирок эгерде анын аркасында тескери иштеген негиздөөчүлөр болсо, алар аны аткарбайт деп эле күтсөк болот да. Маселе андан дагы кеңири.
Биз эгемендүүлүктү жарыялап, анан мурдакы тоталитарлык системадан баш тарттык, демократия курабыз, рынок экономикасын курабыз дегени менен биз эң негизги тандоону жасай элекпиз. Ал негизги тандоо эмнеде? Дүйнөдө жөнөкөйлөткөндө эки система бар. Бирөөлөр авторитарлык системалар, тоталитарлык системалар, алар эксклюзивдик институттардын аркасы менен элди багындырып, жакыр болсо дагы багындырып, анан кийин бийликти эле кармап туруу. Алардын бирөөнүсү дагы дүйнөдөгү эң чоң жетишкендиктерге ээ боло элек. Кытайды эгерде кээ бирөө мисал кылгысы келсе, Кытай демократиялык мамлекет эмес, өлкөсү коммунисттик партиянын башкаруусунда, бирок Кытай бүгүнкү күнгө чейин жасаган реформалары бул Сингапурдун, Тайвандын, Макао, Гонконгдун, Америка, Европа, Жапондун копиясы. Мындан ары келечеги кандай болот? Ал күмөн. Ошондуктан дүйнөдөгү жетишкендиктердин баарына ээ болгон жана жер планетасындагы 7 миллиард адамды көбөйтүп жана келечекке сүйрөп жүргөндөр бул демократиялык өлкөлөр. Демократиялык өлкөлөрдүн туу чокусу бул парламентаризмди орноткондор. Анын эң негизгиси бизден айырмачылыгы, бизде адамдын өмүрү жана адамга тиешелүү эркиндиги, мүлккө тиешелүү эркиндиги, коопсуздугу жана ишкерликке болгон эркиндиги, мүмкүнчүлүктөрү эч эсепке алынбайт, бийлик гана билет. А демократиялык өлкөлөрдө эң чоң айырмачылык партиялар ар бир адамдын өмүрүн коргойт жана ошол адамдын өмүрүнө тиешелүү эркиндигин коргойт жана анын мүлкүнө кепилдик берет жана ишкерлигине баардыгы тең мамлекети кызмат кылып берет. Партиялар ушуга көңүл буруп атабы бүгүн? Тилекке каршы көңүл бургандар бар. Ошол багытта аныкталып келаткан реформа, бир бол, атамекен, республика, анан дагы буга кошумча кагаз жүзүндө дагы башка партияларда дагы бар, бирок мен анын аттарын атабаганым, анткени кылган иштери кичине айырмаланып турат да. Ошон үчүн мен айтканым, бүгүнкү күндө программалар идеалдуу болбосо дагы айырмаланып келатат. Кээ бирөө бөлүштүрүү системасын коргоп атат, ал СССРдикиндей. Кээ бирөө адамдын эркиндиги, адамдын талантын өрчүндөтөт дагы, анан эмгегинин үзүрү баардыгыбызга тарайт, жетишет деген кадамдарды жасоого аракет кылгандар көрүнө баштады. Жана ошону менен бирге чоң түпкү баалуулук маңызы дагы жана ичине кымтыган талапкерлердин дагы репутациясы, мындай жүзү ачыгыраак, тазараак жүзү жана дегиле дүйнөлүк көз караштагы бул Орусиядан тышкары дүйнө андан дагы 10 эсе, 100 эсе чоң экенин таанып жана башка ийгиликтерди да тандаса болот, башка жолдорду да, багыттарды тандаса болот дегендер бүгүн тааныла баштады. Ошол мага абдан жагымдуу нерсе. Биз мындан ары дагы ошолорду айырмалаганды анан өзүбүздүн тандообузду кылганды. Биз азыр ушул тышкы карыз деп калдыңыз. Бизде да бир маанилүү ой бар эле. Бизге депутаттыкка бизде эмне барышат элдер? Бийликтин мүмкүнчүлүктөрү менен пайдаланып, анан ошого жооп бербей, жоопкерчиликти тартпоо. Ошол эки пайдалануу, бирок жоопкерчиликти сезбөө. Бирок жоопкерчиликти сезбөө. Мына экономикалык программалардын жоктугу ошондон улам болуп атат да. Эч кандай программалардын жоктугу. Себеп дегенде ошол киши 5 жыл ошол парламентте отуруп туруп, кийин эч кимге отчет бербейт. Бир партия албаса экинчи партияга көчүп кетет. Башка партияга көчүп кетет. Министр квартал сайын, жыл сайын отчет берет. Өкмөт отчет берет, президент отчет берет. Бирок жогорку кеңештин отчету жок. Депутаттардын жылдык отчету жок. Мына өткөндө эле бир аналитикалык институт сереп салды. Орто эсеп менен алганда бир депутаттын мыйзам чыгаруу иши 2-3 мыйзамы 5 жылдын ичинде. Кээ бирөөлөрдүкү бир мыйзам долбоор, кээ бирөөлөрдүкү 10, саналуусу бир 20, 50 чейин бар. Бирок орто эсеп менен алганда мен жаңылышпасам бир 4-5тин тегерегинде. Мына жыйынтыктар ошондо результативдик. Ар бир депутаттан биз отчет алышыбыз керек. Эмнени жасап атат? Жана мына жоопкерчилиги кайда деп атпайбызбы? Жанакы резонанстыктагы иштерди ала турган болсок, бир дагы депутат ошолор боюнча жоопко тартыла элек. Министрлер тартылып атат, соттолуп атат, бирок депутаттарда жоопкерчилик жок.
ошондуктан элдер барат да. Сону турбайбы барып туруп Бизнесимди коргосом болот. Бизнести коргойм. Ошол артыкчылыктарды колдоном. Бийликтин мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болом. Баарын чакыртып алып сурайм. Өкмөттөн баарына тапшырма берип сурайм. Бирок эч кандай жоопкерчилигим жок. Мен ушул жерден абдан каршы болгум келип турат. Анткени биз ансы деле өкмөткө караганда депутаттардын коркоктугу жана чимкирик деп аталган шартына күбө болуп турабыз. Депутаттар абдан эле азыр оор акыбалда, алардын арасынан аларды топтогондо эле эрктүү күчтөрдү эмес, көз каранды күчтөрдү топтошкон жана аныс аз келгенсип аларды кысым кылганга бийликтин, өкмөттүн, президенттин администрациясынын куралдары абдан көп. Ошондуктан алардын эрки жок экени биз күбө болуп турабыз. Көзөмөлдөн Ошондуктан жок. Антсек биз өзүбүзгө өзүбүз каршы чыгабыз. Биз системалык түрдө илимдин негизинде ойлонушубуз керек дагы, элдин өкүлү болуп аткандан кийин элдин өкүлү болгудай аларга эң татыктууларын жана эң эрктүүлөрүн ал жерге тандап добуш берип, жана ошолордон анан биз үмүттөнсөк болот. Эгерде ошондойлорду тандай алсак, эгерде ошого күчүбүз жетсе, анын аркасынан жоопко тартуу бул өкмөткө арналыш керек. Аткаруучу бийлик ачык болуш керек, жооптуу болуш керек. Анан эл аткаруучу бийликти көзөмөлдөгөндү үйрөнүш керек. Анан кийин анын аркасынан эл өкүлдөрүнө дагы талап болушу мүмкүн. Бирок биз тиги жана атты арабанын артына байлабашыбыз керек. Биз элден мурун өкмөттү көзөмөлдөгөндү үйрөнүп. Эмил мырза, булар жөнүндө да алдыда сөз кылабыз. Биз азыр бир кыскача видео сюжет даярдаган элек. Бул Кыргызстандын экономикасы азыр кайсы абалда? Андагы негизги коркунучтар эмнелер болушу мүмкүн деген мына ушул тышкы карызга байланыштуу мына ушул сюжетти көрүп алган талкуулансак. Быйылкы жылы мамлекеттик казынанын кирешеси 132 миллиард сом, чыгашасы 161 миллиард сом деп белгиленген. Башкача айтканда дефицит 28 миллиард сомду түзүүдө. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2020 жылдын январь-июль айында ички дүң продукция 282 миллиард сомду түзүп, 2019 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 6%га азайды. Кумтөргенин эске албаганда, бул сан 7 айда 244 миллиард сомду түзүп, 7%га кемиде. Бирок эл аралык уюмдар 2020 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын экономикасы 10%га артка кетээрин эскертүүдө. Быйылкы жылдын алгачкы 5 айында тышкы соода жүгүртүү 2 миллиард 125 миллион долларды түздү. Бул былтыркы жылдын ушул убагына салыштырганда 22%га төмөндөгөнүн байкоого болот. 2020 жылдын июль айына карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 824 миллион доллар болду. Анын ичинен 4 миллиард 169 миллион доллар тышкы карыз, 654 миллион доллар ички карыз. Тышкы карыздын 43%дан ашыгы Кытайдын экспорттук-импорттук банкына туура келет. Бул сан күн өткөн сайын көбөйүп жатат. Быйылкы жылы пандемияга байланыштуу 742 миллион доллардан ашык эл аралык донорлордон сурап, анын 338 миллион доллары келип түшкөн. Бул мына экономика негизги көрсөткүчтөрү ушулар болуп атат. Анан мына быйылкы пандемия жалпы дүйнөдө башка бир экономикалык реалдуулукту алып келди деп жатпайбызбы? Бардык нерсе өзгөрүүдө. Ушундай шартта тышкы карызды эске алганда Кыргызстанга кандай парламент керек? Ошо экономикалык жактан абалды эске алуу менен Айгүл айым, сиздин көз карашыңызда. Биз азыр как раз ушул бир проект боюнча иштеп жатабыз да. Ошол жерде инвестициялар келет, сунушталып жатат. Ошол инвестициялар региондо калктардын өнүгүүсүн эң негизги максаты ошо Кыргызстандын региондо өзгөрүшү. Эгерде ушул ар бир жаран иштеп өзүнүн жашаган жерине, өзүнүн жашаган калкына бир жакшы социалдык жактан, тармак жактан өнүгүү болгон проектти сунуштаса, анда көп инвестициялык каржылоолор почти бекер болгондой болот да. Парламентке тиешеси жагычы? Жок, азыр мен толуктап кетейин.
Ушундай бир сунуштарды пайда болгон инвестиционный проект келгенде биздин парламенттик тарап ушул сурообузду эч чечип бере албай жатат. 1-2 жылдын жүзү болду. Алар эмнеге мүмкүн өзүнүн бийлигин азайып кетеби же бийлигин жоготу деп айтпайм. Эл өзүн өзү камсыздап калса бизге көп баш ийбей калат деп ойлойбу же эмне деп ойлойт. Ушул сурообузду эч чечип бере албай жатат. Сиздин конкреттүү бар экен да. Менин конкреттүү өзүмдүн бир көйгөйүм бар. Анткени деген парламент катары тез жана туура чечимдер чыгарып бере албай жатат. Именно ошол жерден алар өзүнүн эмнесинен коркуп жатат. Эмнесинен, анткени деген закон түрүндө же постановление түрүндө бизге чечим чыгарып берсе, ушул инвестициялар келсин, эл өзүнүн проекттери менен иштеп, өзүнүн көйгөйүн өздөрү чечип алсын деп бир чечим чыгарып бере турган болсо, бул проект абдан сонун ишке ашмак да. Айгүл айым, аны дагы өзүнчө териштириш керек экен. Аскар мырза, сиздин мына жалпы комплекс түрдө азыркы экономикалык реалдуулукту эске алуу менен азыркы учурда бизге кандай парламент керек? Бизге азыркы учурда антикризистик кесипкөй компетенттүү өкмөттү түзө турган жана ошол өкмөткө шарт түзүп бере турган саясий демди, саясий эркти бере турган парламент керек болуп атат да. Мына каржы маселесин көтөрдүңүз. Бизге айтып аткандарга карасак, финанс министрлигинде 80ден ашуун момдай жогорку тажрыйбалуу адистерди кетирип салышыптыр. Момдай адистерди өстүрүш мамлекеттик кызматта бул ондогон жылдар керек буга. Анан бир убакта эле аларды кетирип салсак, албетте тышкы карызды башкарууга, бюджетти бөлүштүрүүдө дагы мүмкүнчүлүктөр болот. Ушул эле сыяктуу ар бир министрлигине кесипкөй ишти билген жана жанагы элдин камын көргөн бир саясий эрктүү, эң башкысы эрктүү чечим кабыл ала турган министрлер, өкмөт башы керек да. Азыр көп айтылып атпайбы, бул чындык. Азыр эч бир министр момдай опурталдуу бир тобокелчиликтерге ээ болгон чечимдерге кол койбойт. Чечим кабыл албайт. Бирок бизге чечимдер муктаж. Муктажбы бул жатабыз? Чечимдер абдан эле муктаж. Кубанычбек мырза, сиздин көз карашыңызда. Бүгүн де-факто президенттин бийлиги болуп атат, де юре парламенттики. Профессионалдуу парламент жок. Азыркы келаткандар, фавориттер келаткандарычы, бийликтин партиялары түртүрө келатпайбы? Мына 315 000 форма 2 катталып кетти деп атышат эми. Баягы сатып алуу жол менен, административ жол менен. Бул кайра келсек, жанагы Атамбаев айткандай чемкирик парламент менен кайра отурабыз. Анан мен жаштар келгенине каршы эмесмин. Бирок азыр деле жаштар өкмөттүн мүчөлөрү бар, министрлер. Эми котормочу деле вице-премьер-министр болду. Ошолор да азыр парламентке баратат да кызматын өткөрбөй туруп кетип атышат. Закондо жок да. Жогорку кеңеш ошол законду карап коюштун ордуна өзүлөрү басып кетти. Анан бул жогорку кеңеште мыйзам чыгаруу кандай жол менен кабылданат билбегендер барып отурбады. Сексуалют жана уялчак булардын баары теңчи. Жаштардын өскөнүнө каршы эмес. Бирок жаштар иштей турган жумуш бар. Профессионалдар иштей турган жер бар. Керек болсо ошол жерде 70-80 жашка чыкса дагы ошол мыйзам долбоорлорун алып келип мамлекетке жеңилдик алып келе тургандар бар. Окутуш керек. Биз убагында проундун эсебинен депутаттарды алып барып окутчубуз, жаңы шайлатып. Окутчубуз. Мен вице-спикер катары 2 группага бөлүп туруп, мисалы 90 депутат 45-45тен алып барып, Кыргыз деңизи пансионатынан бир жума окутуп келгенбиз. Мурдун чукуп отурбай, кийингенди, кай жерде кандай сүйлөшкөндү жок деп. Порядок принятия закона билбегендер бар. Мыйзамдардын кандай мыйзамдар экенин билбегендер бар. Конституция бар, конституциялык мыйзамдар, ратификациондук мындай түшүнбөгөндөр бар атпайбы? Анан эле макул жаштар бар. Мен каршы эмесмин. Бирок алып бардыбы? Жаштардан кимиси эмне бир алгылыктуу иш алып барды азырчы? Мен да жаш болгом. Бирок баарыбыз эле жаштар деп атабыз. Жаштарды өстүрүш керек. Бирок силер да карыйсыңар. Атаңарды эмне свалка кыргытасыңарбы? Профессионалдуу парламент келсе, анда профессионалдуу өкмөт болот. Өкмөткө дагы мүмкүнчүлүк бериш керек иштегенге. Жумасына бир 5 жолу чакырып алып премьер-министр такалай бергенден бери, анан өз жумушун айткандан көрөчү, өзүнүн баягы оозу ишик болсо да байдын уулу кызы сүйлөсүн, байдын кызы сүйлөсүн болбой, ал партияныкы эмес, профессионалдарды алып келиш керек. Керек болсо бутулган партиялар ошол
Эмил Дос айткандай, демократиялык мамлекеттерде каржы булактарын тейлеген министрликтерди берет, контролдуу функцияларды берет. Анан өкмөт, жогорку кеңештин депутаттарын бүгүн жасай албайт эч ким. Ошол ички иштер министри кимге, кайсы депутат иш козгоет? Анын өпкөсүн үзүп коет да, чакырып алып туруп тиги жерденчи. Башка маселе, ГКНБ менен башка прокуратура түздөн-түз президентти карап атпайбы? Демек бийлик күндө болуп атат, президентте болуп атат. Ал ошол депутаттын боюна иш козгойт. Кубанычбек мырза, Эмил мырза, акыркы пандемиялык экономикалык кырдаалды эске алганда бизге кандай парламент керек? Бизге бүгүнкү күндө парламентке жаңы талапкерлердин арасынан аткаруучу бийлик бизде өкмөт жана президент администрациясына көз каранды болбогон талапкерлер керек. Экинчиден, биздин жаңы талапкерлерибиз, жаңы шайлай турган депутаттарыбыз ошол аткаруучу бийликти өкмөт менен администрация президенттин кызматтарына көзөмөл кыла ала турган депутаттар керек. Үчүнчүдөн, элдин аты менен жамынбай, элдин атынан тери жамынбай, ар бир адамдын эркиндигин коргойм жана коргоо жолдорун билем деп элге түшүндүрүп, ишендирип бере ала турган адамдар керек. Эгерде адамдын эркиндиги корголсо, анда Кыргызстандагы жашаган адамдардын суммасы ошол эл болуп чыгат. Анан эл деп элдин атынан терини жамынып алып, ар бир адамдын угуу чектелсе, анда биз Түндүк Корея болобуз, Венесуэла болобуз. Ошентип, ар бир адамдын эркиндигин коргой билген адамдар керек. Акыркысы, төртүнчүсү, дүйнөлүк ийгиликтүү тажрыйбаларды тааныган жана мурдакы ак падышанын мураскеринен тышкары 10 эсе 100 эсе ийгиликтүү жашап аткан элдердин өтүп өткөн жолун илим негизинде тааныган, түшүндүрө алган жана ошону жасап биле алам, кыргыздарга деле ошондой жол менен жашаса болот деп иш аткара тургандарды тандайлы. Дагы бир нерсе, эми азыр экономика дегенде абдан көп талкууланган маселе болуп атат. Тышкы карыздын коркунучу боюнчачы, Аскар мырза, сиз инвестициялык ушул чөйрөдө жүргөн адам катары, чындыгында эле ушул парламент коңгуроо кагышы керекпи бүгүнкү күндө? Тышкы карызга байланыштуу. Же болбосо бул популисттик бир көтөрүлгөн дагы маселеге айланып кетип атабы? Сөзсүз түрдө ошо программага, ошол талапкерлердин программасында карай турган болсокчу. Туура айтасыз. Сөзсүз түрдө коңгуроо кагылышы керек. Бирок тилекке каршы сиз айткандай программалардын көбүнчөсүндө ал пункт жок. Себептегенде ал карызды башкарууга, карызга жооп берүүгө мындай жогорку деңгээлдеги эксперттер керек. Мына убагында 70-жылдары дүйнөдөгү эң бай шаары Нью-Йорк өзүнүн баягы кызматкерлерине айлык маянаны төлөп бере албай банкрот болгонго жакындап калган. Демек, маселе акчанын көлөмүндө эмес, акчанын башкаруусунда да. Каржыны канчалык көп болбосун, аны өкмөт башкара албаса, парламент аны көзөмөлдөсө, туура пайдаланууга, андан майнап чыкпайт. Ошол карыз менен жүрүп эле бата беребиз карызга. Азыркы, мисалы, өкмөт айткандай, карыздын төлөө эң жогорку жанагы эмеси пик деп коет. Ошол пик 23-жылга келет экен. 3 эле жыл калыптыр. 3төн азыраак жыл калыптыр. Ошого даярданып туруп, агылыктуу чечимдерди кабыл алыш керек. Мисалы, биз азыркыга чейин өкмөттүн жанагы чыгаршаларды кыскартуу планын көрө элекпиз. Май айында эле айтылып жүргөн өкмөт. Жаңы парламент болсо, жаңы өкмөттүн коалициялыкпы же бир кайсы бир партиянын өкмөтүнө суроо болсо керек бул боюнча. Уруксат берсеңиз, тышкы карыздар бул техникалык маселе эмес, бул эгемендүүлүккө тиешелүү маселе биринчиден, экинчиден бул тышкы карыздын өзүнүн көлөмүндө да эмес, бул кимге кандай кызмат кылат. Мисалы, Лукашенко кече 1,5 миллиард сурап кетти. Өзүнүн элинин эркиндигин чектеп, курал күчтөрүнүн дагы болсо сугарып күчтөндүргөнгө 1,5 миллиард карызга сурады. Венесуэлада сурап жүрөт.
Түндүк Кореяда сурап жүрөт. Маселе эмнеде? Кимден эгемендүү болгубуз келет жана кимден көз карандуу болгубуз келет? Элдин эркиндигин чектейм деген мамлекеттердин бардыгы каршы күтөт дагы, баары бир акыры барып туруп урап атат. Адамдын эркиндигин коргоп берем дегендер элинин эгемендүүлүгүн өрчүндөтүп жана карсын дагы колго алып иштетип атышат. Ошондуктан бул ошол эле маселеден адамдын эркиндигин чектейби же адамдын эркиндигин коргойбу? Кайсы багытта иш аракети колдонулган жатат? Кубанычбек мырза, кыскача. Ууруну карма дебей, коррупция менен күрөшөбүз деп келатпайбы? Биз бул жогорку кеңештин бул келаткан программасы жөнүндө сүйлөшүп кичине четке чыгып кетип атабыз. Эми азыркы келаткан партиялардын арасында татыктуулар бар. Бирок 271 киши мурун соттолгондор келатат. Ошол эле коррупция менен, экономикалык чарба менен, ошол эле зордук зомбулук менен жана башка кылмыштуулуктар менен. Андан дагы 55-инин сотунун чечими чыга элек, алар кире качып кол тийбестик алганга келатат. Анан 88 Атамбаев айткандай чимкирик келатат, эч ким кылбаган, эч нерсе. Андан башка дагы көп мындай мамлекетке эмес, мамлекетке элге зыян кылган кишилер да келатат. Анан ошолорду азыр шайласак кайсы деңгээлге келебиз? Кандай жашоо болот бул? Ошон үчүн экономикалык маселени көтөрө турган биз профессионалдуу парламентте шайлай турган болсок, алардын азыр бир дагы программасы чеке жылытары жок. Мен Советтер Союзунун баарын жамандагым келбейт. Жакшылары да бар болчу. Ленин да убагында айткан, жакшысын алып, алдыга умтулалык. Бирок эми кандай болгон күндө дагы ушул партиялардан тандашыбыз керек болот, жарандар шайлоого барышы керек болот. Анан эң негизгиси, эгер баарына каршы жеңип кетсе, бул партиялар катышпайт андачы. Башка партиялар келет. Ошол андан коркпош керек. Түшүнүктүү. Азыр мисалы эми ал 80 миллион сом өтпөй калса бул партиялардыкы калат. Ошол 80 миллион бир аз эле чыгым болот мамлекетте элечи. Айгүл айым, татыктуу болбосо баарына сиз шайлоочуларга ошол ишкер, экономист катары эмнеге көңүл бурушун, эмнеге көңүл бурууга чакырасыз? Биринчиден өздөрү маалыматты толук алышсын. Анткени деген кээ бир калк жаран азыркы эле убакыттагы айтылып аткан сөздүн маанисин эле угуп коет. Мен бул жерде оңдоп берем, мен бул жака жардам берем, эмне болот? Түпкүр ошон үчүн бир жагынан айтарым, ушул партиялардагы жеткиликтүү маалыматка жеткизсе, көңүл бурарым ошо действительно баягы эң биринчи эле ошо башкаруу системасы, билим берүү, саламаттыкты сактоо, экономикада жана электр энергия деп айтасы, ошонун баарын бир талап кылып аткан бир партияларды караш керек. Анткени кээ бир партиялардын программасында мен реформа кылам дейт. Азыр биз бир системадан экинчи системага секирип өтө албайбыз. Биз бир системадан баардык эски кишилерди алып салып, жаңы кишилер менен иштеп кете албайбыз. Бир переходный период деп коебу, ушунча жыл келип атат, бирок аң сезими азыр өйдө болуп турат. Ошон үчүн ар бир киши өзүнүн жашоосуна, өзүнүн келечектеги жашоосуна ой жүгүртүп, ошондой эле талаптарды да биз партиялардан, биздин элибизге, жерибизге пайда келтире турган аң сезим менен өздөрүнүн чечим чыгаргандан коркпогондон жана терең жана алдыга койгон максаттарды туура чечим чыгара турган кишилер керек деп эки талаптын бирдей коюш керек. Анткени бизде азыр ушундай бир эме келди, убакыт келди, мурдагыдай эмес. Эгер ушундай болуп уланып кете берсе, бизге жардамчылар керек. Ушул кишилер бизге жардам беребиз, оңдойбуз жашооңорду, муну жасайбыз, тигини жасайбыз дегенде биз да колдойбуз. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун алкагында партиялардын экономикалык саясаты, экономикалык программасы кандай болуп атат, деги эле өлкөдөгү экономикалык чакырыктарга чече турган программа барбы деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков, экономика, финанс маселелери боюнча адист Айгүл Чабанова, мурдагы экономика министри ишкер Эмиль Үмөталиев жана эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков катышты. Талкууну мен Бактасанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.